Акылың тайкы болсо дагы бул ишти жасабагын. Бул дагы адам өмүрүнө коркунуч алып келет. Балким сенде эмес, аркыларда жаш бөбөк бардыр. Жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астындагы өйдө караган бармакчаны басып, биздин каналга мына минтип катталып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Жапаров салыктын бул түрүн жойду. Садыр Жапаров автотранспорт салыгын жойгонун буга чейин төлөбөй келгендерге да амнистия берилгенин билдирди. Өлкө башчы анын ордуна айдоочу куйган бензиндин ар бир литринен 1 сомдон алынаарын белгиледи. Сауд Арабиясындагы Мекке жана Медина шаарларынын көчөлөрүндө суу каптады. Маалыматка караганда жаан жаап көчөлөргө суу толгон, толгон суу унааларды агызды. Сауд Арабиянын жаратылыш шарттарынын кооптуулугу жогорку деңгээлде деп белгиледи. Абайт Ньюска катталыңыз, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуз. Бүгүнкү күндө республикалык инфекциялык ооруканада бейтаптар толуп калды. Ооруканада 606 бейтап дарыланып жатат. Бул тууралуу радиого оорукананын башкы дарыгеринин орун басары Нургүл Молдалиева билдирди. Биздин оорукана 500 орунду. Бүгүнкү күн 606 бейтап дарыланып жатат. Бир суткада кайрылгандардын саны 317 адам. 123 ооруканага жаткырылды. Алардын 114-ü кичинекей балдар. Жугуштуу оорулар ооруканасына кошумча койкалар коюлуп, бейтаптарды коридорго жаткырууга аргасыз болуп жатабыз. Кайрылган адамдын абалы орто, оор же оор болсо жаткырууга аракет кылып жатабыз. Жаткырылгандардын көбү ОРВ менен кайрылышкан. Калганы кызамык жана башка оорулар дейт ал. Абайт Ньюска катталыңыз, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуз. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамдык каттоо боюнча мамлекеттик агенттик Жалал Абад аймактык бөлүмдө кезек күтүүлөр аябай эле көп жана окошкалар аз. Урматтуу жетекчилик, Жалал Абад аймактык бөлүмүндө транспорт каражаттарын каттоо жана айдоочулук курамдык каттоо боюнча кызматтарды алуу үчүн жарандарыбыздын аябай узак кезек күтүп жатканы байкалууда. Бул маселе калк арасында нараазычылык жаратканын белгилеп, биздин катталуучуларыбыз бул видеолорду жиберишкен. Кезек күтүү процессин ылдамдатуу жана элге ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында төмөнкү чараларды көрүүнү сунуштайбыз. Бул сунуштар жарандарыбыздын ыңгайлуулугун камсыз кылып, мамлекеттик кызматтын сапатын жакшыртат деп ишенебиз. Абайт Ньюска катталыңыз, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуз.